Жалпыңыздарга салам. Сиздер менен кайрадан Европа сырлары каналы. Бүгүн сиздерге башкача бир видео болот. Бүгүн сиздер менен сонун бир кеңештерди, ошондой эле Европага келип фура айдап, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн бир сонун конокту чакырдык. Сиздер менен тааныштыра кетели. Бул жерде Чыңгыз. Саламатсызбы Чыңгыз? Өзүңүз жөнүндө башында кыска айтып берсеңиз, кыргыздарда ар дайым кайсы жерден болосуң деп сурамайынча бул суроо сөзсүз түрдө болуш керек. Ошон үчүн биринчи суроом ушул болсун. Кыргызстандын кайсы жеринен болосуң жана Европага качан келдиң? Ушул тууралуу кыска айтып берсең. Мен Кыргызстандын Нарын областынын Кочкор районунун Ормохан айылынан болом. Мындайча айтканда Ормохандын неберелеринен дегендей. Европага келгеним экинчи жыл. Биринчи жыл Литвага келгем. Ошолор контракт берип, ошолордун компаниясына келип 5 ай иштедим. 5 ай иштеп, аякта кичине баягы айткан сөздөрүнө караганда мындай азыраак берет да акчаны, көбүрөөк эме кармап коет, штраф. Ошол себептен анан башка компания издеп баштадым. Анан башка компания табып, аякта 5 ай иштеп, Даниядан бир компания таап, ошол жака барып жумушка кирдим, аяктан чыгып алып. Аякта 4 ай иштедим. Аякка бардым, жалгыз кыргыз болуп мен баргам аякка. Барсам жакшы тосуп алышты, жакшы. Бир жалгыз мусулман мен болдум да ал фирмада. 40 машинеси бар. Ошо аякка барып 4 ай иштедим, литовский виза менен келгем. 4 ай иштедим, анан алар контракт беришти. Ошо менен Кыргызстанга барып эс алып, кайра алардын визасын ачып кайра келип, азыр иштеп аткан убактым ошо биякта. Жакшы болуптур. Негизи акыркы күндөрү Европага келип иштейм деген кыргыздар аябай көбөйүүдө да. Анан алардын биринчи эле суроосу бул визаны кантип жасатам деп суроо пайда болот. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Визаны кантип жасаттыңыз? Компанияны кантип таптыңыз? Эми бизде азыр биздин кыргыздар көп ишенбейт да. Мисалы үчүн көбүнчө эле биз деле интернеттен алып келгенбиз да, баягы бир тааныш контагын берген фирманын. Ошого сүйлөшүп эле праваны, паспортты кетирсек эле жарайт деди. Анан контракт жиберди. Ошо менен эле ачып келдик, таанышы жок эле. Анан азыр тааныштар деле чалат, контракт берсең эле бар сомнение кармай берет да, келип иште десең эле агентствого барып жөн эле акча берип элечи. Бирок азыр 2 жылдан бери Кудайга шүгүр көп келип атат кыргыздар. Ошол биз келген жол менен келип атат да, баягы эч кимге акча бербей эле. Виза ачканга анан билетине ошого эле кетет акча, болду. Баягы мурункудай акча кетпейт да. Тагыраак айтканда, эч кандай бир агентствого кайрылган жоксуңар. Өзүңөр издеп интернет аркылуу, Тааныш номерин ыргытты ошол. Ошол жерге алып аттыр деди Литвада. Анан WhatsApp'тан эле чыктык. Сүйлөшсөк эле анан документтерди көрүп эле контракт жиберди бир жумада. Ошо менен виза ачып келип калганбыз. Жакшы. Визаны канча күттүңөр? Виза биздин убакта оңой болчу. 15 күндө запись чыкты, 2 жумада виза чыкты. Ошо менен 1 айдын ичинде бүтүп калган да, ошо менен келип калганбыз буяка. Көп адамдарга да мындай татаал болушу мүмкүн да, визага кандай документтер керек, аябай көптөгөн акча кетет экен, ал деги эле мындай кол жетпес нерсе экен деп көптөр ойлойт экен. Ушинтип жазышат да мага дагычы. Анан ошо виза тууралуу кичине тагыраак көбүрөөк кененирээк маалымат берсеңер, канча каражат кетти жана кандай документтер керек болду виза алуу үчүн? Эгер водитель болуп иштейм десе, биринчи очередь правасы керек. Правасы Е категориясы 1 жылдан кем эмес болуш керек. 1 жылдан кем эмес. Ошол правасы, анан паспорту болсо эле болду. Башка документтин эле кереги жок. Анан чип карта деп коет. Чип картаны жасаш керек. Азыр Россияда жасабай калды ал, Польшада жасап атат. 180 евро, 200 евро деп атат. Россияда жасачы, азыр Польшада жасап атат. Болду, ошол 180-200 евро аны жасатса, контракт алса, болду. Анан виза ачат. Очередке турат. Виза польский виза ачса 80 евро визага төлөйт. Анан 120 еврога страховка алат. Анан ошолор чогултуп бергенине бир 30 евро, 40 евро ар кандай ошондой алат да. Болду, ашып кетсе 260-300 евродай кетет. Виза ачканга болду. Ошо менен эле келсе болот. Анан билет алып өзү келет. Страховка сөзсүз түрдө жасалышы керек, Страховка 1 жылга страховка жасатмайынча польский виза ачпайт.
ошондой. Анан польский виза ачыш үчүн правасы 1 жылдан кем эмес болуш керек. Тажрыйба болуш керек экен, э? Анан Кыргызстандан көбү чала берет да, баягы жеңил машина айдап жүрүп эле, фура айдап иштейм деп элечи. Анан колуңардан келсе, тияктан айдап үйрөнүп алсаңар жакшы да. Кыйналбайсыңар да, көбү келип эле баягы иштейм деп келип эле кетип аткандар да бар да, көнө албай, кыйналып, айдап тияктан хотя бы 1 ай айдап койсоңор, жеңил да бияка келгенде. Жумуш ошо фура менен да. Эми көп коркунуч жок деген да, иштегенге. Анда сиздин кеңешиңиз, эгерде Европага ошо фура айдаганга жумушка келем десе, сөзсүз түрдө Кыргызстанда кичине бир тажрыйба алышы керек экен, э? Ошондой жеңилирээк болот бул жакка келгенде. Өзү үчүн да, өзү үчүн жакшы. Бияка келгенде да экзамен алат да, биякта фирмаларда экзамен алат. Ошол экзаменден өтүш үчүн тияктан айдап коюш керек. Ошол экзамен тууралуу кичине айтып берсеңиз. Ал экзамен канча убакытта болот? Кыйынбы тапшыруу? Же тил билиш керекпи ал экзаменди тапшырыш үчүн? Эми экзамен эгер польский, литовский болсо бүт эле орусча биякта. Диспетчерлер орусча, экзамен алганда деле орусча алат. Машинаны айдатып көрөт да, өзүң отурганда эле айдап жүрсөң, спокойно өтүп кетесиң. Айдабай жүрсөң, кыйын да. Артка айдай албайсың. Ошол себептен экзаменден кулап калса, кеткенге туура келет. Же болбосо башка фирма табыш керек. Ошондой жолдору колдон келсе, тияктан айдап келгени жакшы деп айтам да. Эгерде ошол экзаменден өтпөй калса, кайра кеткенге туура келет дедиңер, э? Эгерде өтпөй калса, бул жактан суранып, кичине дагы үйрөнөйүн, тажрыйба топтоюн деп аракет кылса болобу, же сөзсүз түрдө кайра артка кеткенге туура келет? Эгер өтпөй калса, ар кайсы фирма ар кандай. Негизи кетиште эле, кетип деле калбаш керек да, көбү кетип кала берет, коркуп элечи. Башка фирмага барса деле анысы жок алат негизи. Башка кичинекей фирмалар эмеси жок эле алат. Опту жок эле, алар өзүлөрү үйрөтүп алат да, стажировка кылыпчы. Ошол себептен башка азыр кыргыздар көп эле группага чыкса эле сразу эле чакырып өзүлөрү үйрөтүп алат. Кичине көбүрөөк убакыт алат, акчасы азыраак болот бирок ал фирмалардыкы. Ал жакта иштегенде айлык акысы азыраак болот, э? Бирок опыт алгандан кийин, кичине опыт алгандан кийин өзүлөрүнө жакшы да, кичине кымбатыраак акчага иштеп баштайт. Биздикилер азыр Кыргызстанда жатып алып эле айлыгың канча дейт, 3000, 2,5–3 деле айта берет. Ал жумушту иштебей эле айта берет да. Биздикилер иштеп көрбөй эле акчасы аз экен дей берет да. Биринчи иштеп көрүп туруп, анан айтыш керек да. Ооба да. Жакшы. Анан сиз башында айттыңыз, биринчи бул чыңгыз башында айтып кеттиңер, биринчи литовский виза менен келип, анан визаны алмаштырдым, башка компанияга өттүм деп. Ошол эмне себептен алмаштырдыңар? Биринчи келген жумуш жакпай калдыбы? Биринчи келген жумушта мен 1 ай стажировка кылдым, 4 ай иштедим. Общий 5 ай жүрдүм да машинада. Бирок ал деле жаман эмес, ал фирма деле жакшы опыт алганга, По Европа иштегенге опыт алганга жакшы фирма да. Бирок аякта кандайдыр бир водитель аз болсо, сен көзүңдү карайт. Жакшы мамиле. Водитель көбөйсө, водитель көбөйсө, айдоочулар көбөйсө, сен көзүңдү карабайт да, киши катарына көрбөйт. Кичине нарушение кылсаң эле өзү штраф, чоң штраф салат да. Случайно машинаны сүзүп алсаң деле сен күнөөлүү болуп каласың да. Ал фирмада ошондой. Страховка төлөйт, страховка төлөсө деле бирок айлыгыңан кармап коет да. Ошол себептен анан башка фирмага өткөм да, башка компанияга. Ошон үчүн тажрыйба керек экен, э? Бул жакка келгенде эч кандай мындай мисалы өзүнө ишеничтүү болуп айдаганга, ошондой эле эрежелер кандай экен, жол эрежелери бул жакта? Кыргызстанда келип бул жакка жаңы айдап баштаганда кыйналган жоксуңарбы? Жол эрежелерин түшүнбөй. Эми биякта Кыргызстанга караганда бияктан айдаган жеңил. Анткени жолдор кенен, условия жакшы да. Бирок бизден ошол кичине айдап келиш керек. Анан навигаторду үйрөнүп алыш керек. Навигатор менен жүрбөй да бияктачы. Бирок бизге караганда жеңил, условия бар да айдаганга. Жакшы, условия жакшы. Условия жакшы, ал жагы жакшы экен, ооба. Эми тил боюнча сүйлөрсүң. Чет тилдерин билесиңерби? Тил деле билбейм негизи. Орусча менен эле, бирок биринчи келген фирмада орусча болчу. Диспетчерлер орусча, компания. Эми бизге заданияны орусча берет. Түшүнүктүү да. Азыркы иштеп аткан фирма бул жер английский. Англис тили болот. Задание англисче чөт WhatsApp'тан. Анан которуп алып иштей беребиз.
Самый главный биз жумушубузду билебиз өзүбүздүн болду. Алар эчтеке дебейт. Жумушту так аткарсаң эле бүттү. Тилдин деле кереги жок негизичи. Бирок билип алсаң жакшы. Демек, эгерде Европага ошо фура айдап жумушка келем десе, тил билүүнүн деле кереги жок экен, э? Тил билүүнүн деле кереги жок, хотя орусча билиш керек. Орусча билип алса, анан английский аты фамилиясын жазганды билип алса жакшы да. Анткени эми мурунку байкелер да келип калды. Баягы документти сымерди англисче буква менен жазмай да. Ошону да толтура албай калып проблемалар болгон да. Баягы немисче окуп калган мурунчу. Ошол себептен атын фамилиясын жазганды билсе эле анан келип иштесе болот деп ойлойм да. Мындай шарттар түзүлөбү? Эгерде тил билбей келсеңер, мүмкүн компания силерге тил курстарын сунуштап, тилди үйрөнгүлө деген сунуштар болобу? Эми тилди үйрөнгүлө деп айтат өзүлөрү, бирок үйрөнсө болот эми ар ким өзүнүн эмесине жараша да. Демек, каалоосуна жараша. Каалоосуна жараша. жараша. Бирок тилдин деле негизи фурага кереги жок. Кереги жок. Ошондо фура айдап жүргөндө силер демек Европаны толук кыдырып, бардык мамлекеттерин көрүп чыгыпсыңар да. Бүт мамлекет кыдырабыз. Бир жакшы жери ошо да, бекер кыдырып көрүп аласың элдерин. Жакшы, ошондо кайсы мамлекет эсиңерде калды? Жакшы жагынан же жаман жагынан? Билбейм, мен акыркы учурда Швеция, Данияда көп иштедим. Анан ошо Швеция, Данияда көп иштеген себебинен ошактын бир элдерин кылган мамилеси аябай жакты да. Мындай сен карасыңбы, аксыңбы, баары бирдей мамиле кылат да. Тил билесиңби, билбейсиңби, баары жүк жүргөнү барсаң, жүк алганы барсаң дагы, тил билбесең дагы жакшы мамиле кылат да, көрсөтүп. Ошол жери жакты мага. Анан бир жакшы жери Швецияда мусулмандар көп да. Ооба, мусулмандар көп, арабтар көп, анан халал магазиндер көп. Ошол жери жакшы да. Азыр айта кетсек, биз азыр Польшадабыз. Биз барыңыздар билгендей эле, биз Польшанын Познан шаарында жашайбыз. Чыңгыз ошо Познан шаарына келиптир конокко. Азыр биздин үйдө отурат. Ошол халал дүкөндөр ал жакта көп деп айтып кетти. Польшада тилекке каршы ошондой халал дүкөндөр азыраак болот, жок деп айтсак деле жаңылышпайм да. Анан азыр эмне үчүн Польшага келгенин сурап кетсек, эмне үчүн Польшага келдиң? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Биздин фирма Данияда, анан польский виза менен иштейбиз да биз. Ошо Познандан ачылган, Познандан берген, офис Познанда. Анан азыр 5 ай болду мен иштеп атканыма, булар документ жазап берип атат мага, карта побыта жазап берип атат, ошого келгем. Ошол отпечатка тапшырып, анан могу 6-күндөрү кайра кетем жумушка. Бир жума азыр эс алып жүрөм. Карта побыта деген ал вид на жительство да. Бул жакта Польшада легально жүрүү үчүн, легально иштөө үчүн ошол документ жасалат. Ал документти көп учурда 3 жылга, 1 жылга ушундай контракт канча болсо ошого жараша берилет. Азыр Чыңгыз ошол документке тапшырат экен. Анан негизи Познан жактыбы? Кандай экен? Познан мага жакты. Познанды бул жерден кыргыз жокко деп ойлогом. Кыргыз кафеси бар, ошо кафеге барып тамак жеп турабыз. Ошакта жүрүп эле жолугуп калдым, сураштырып эле ошо силер менен телефон менен сүйлөшүп эле ошо келип бүгүн конок болуп отурам. Жакшы тосуп атасыңар. Негизи кыргыздын эле эң өзгөчөлүгү ушу сыйчылбыз да, биз каякта жүрсөк дагы. Мен канча мамлекетте жүрдүм, барган жеримен эле жолугам да. Швецияда жүрсөм дагы аяктан конокко бардым, Göteborg деген шаарына бардым. Аякта дагы биздин байкебиз бар. Жердешибиз аякка да барып конок болуп кеткем. Жакшы, негизи кыргыздын эң эле ошол биз аябай сыйчылбыз да. Каякта жүрсөк да бирибиз сыйлап, ашыбызды таппай калабыз да, эң эле жок нерсени бергенге. Ошол чындык. Анан анда азыр кайра документтерге кайрылып келсек, ошол документтерди өзүң эч кандай чуркап даярдабайсың, бардыгын сага компания жасап берет, керектүү документтерди. Мен эчтеке чуркаган жокмун. Алар эле эмеге коюп берди. Бир жума, бир ай мурун айткан мага, бир жумадан кийин документиңди булар документиңе чуркап баштайт деген. Бир жумадан кийин 29-unda отпечатка барасың деген. Анан мен 26-сында келдим бияка.
Ошо менен эртең 29-у отпечатка берем. Ошо менен отпечатка берип кетет экенмин, анан бир 3 айда чыгат дейт. Мен эчтеке чуркаган жокмун. Гостиницаны да булар снимать этип берди. Анан кез-кезде тамак алып берип коюп атат, кофе алып берип коюп атат. Демек компания өзүнүн жумушчуларына абдан жакшы кам көрөт экен, Абдан жакшы кам көрөт. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет ушул компания? Мисалы, силер иштеп атканда силерге жашаганга жатакана береби же ижарага квартира снимать этип береби же кандай шарттарды түзөт? Биздин иштеп аткан фирма жакшы фирма да. Мен мурунку иштеп аткан жумушум Дания, Швецияга каттачымын, почта ташчымын. Данияда дагы үй бар болчу, Швецияда үй бар болчу. Менин жумушум только түнкүсүн болчу бирок. Түнкүсүн эле только машина айдачымын да. Жумушум ошо болчу. Аякта мурун 4 ай иштегем, кийин 4 ай иштедим. Андан кийин азыр Пай Европага чыктым. Берки эме габаритке чыктым да, азыр кичине акчасы да көбүрөөк, анан өзлөрү мага эме кылышты да. Ошака иштебейсиңби, эме кыргыздардан пока сен келгенсиң, сен чыгып үйрөнүп, кыргыздарды өзүң тартып, өзүң стажировать этип деп мага айтышты. Анан мен сразу эле макул дедим. Ошо менен 1,5 айдан бери азыр Пай Европа иштеп жүрөм. Жакшы. Ти кыргыздарды тартам деп айтып калдыңар. Демек силер кыргыздарды чакырсаңар болот экен да жумушка. Кыргыздарды чакырсам болот. Анткени мен биринчи барганда биринчи кыргыз болуп, шеф менен сүйлөшкөндө дагы ал дагы айткан, фирмасын айтып, мактап, биринчи жолу кыргыз болуп сен келип атасың. Дальнейший иш көпкө чейин иштешебиз деп өзү мага айткан. Ошоңчо эле ошо менен эле компанияга бардым, мамилеси жакшы. Ошо менен иштеп жүрөм. Кудай буйрса азыр көбөйүп кетебиз. Мен иштеп аткан жер кичинекей эле компания да, бир 40 эле машинеси бар. Бирок 5-6 кыргыз болуп калды. Азыр 5-6 кыргыз иштейт. Анан аякта биз кыргыздар иштейт, украиндер иштейт, филиппиндер иштейт, румундар иштейт, поляктар иштейт, көп да. Көп. Демек, аябай эле жакшы тажрыйба болот экен да, башка элдердин культурасын таанып, алардын мүмкүн тилдерин үйрөнүп, аябай эле жакшы жактары көп экен. Дагы сурайын деп жатам, бул иш тартиби жөнүндө айтып берсеңер. Иш тартиби кандай? Эртең менен канчада жумуш башталат, канчада бүтөт, жумасына канча күн эс аласыңар? Иш тартиби боюнча бизде Европа боюнча фура айдаганда режим труда отдыха деген бар. Ошону сакташ керек. Мисалы үчүн күнүнө 9 сааттан ашык айдабаш керек. Анан общий убакыт, жумуш убактысы 15 саат, эң максимальный. Анан 13 саат бөлүнөт да бул жерде дагы. Анан 2 жумада 90 саат берет. 2 жума айдаганга 90 сааттан ашып кетпеш керек. Европада аз иштеш керек, көп иштебеш керек да. Көп иштесең нарушение болот, анан полиция ошого штраф салат. Мисалы үчүн биринчи машина айдаганда 4,5 саат айдап, анан 45 мүнөт эс алыш керек, как положено. Сөзсүз түрдө. Эс албай айдап кете берсең, ал штраф жазыла берет. Чип карта, тахограф жазат да. Ал 1 айга чейин жүрө берет. 1 айга чейин өчпөйт, просто 1 айга чейин карайт. Полиция тосса ошону карайт да, анан сен нарушение кылсаң, ошого штраф жазат. Ошондо канчалык көп штраф алсаң өзүң эле жаман экен да, Анын баары айлык акыдан алынат. Өзүбүз төлөйбүз да, ал айдаган штрафтарды өзүбүз төлөйбүз. Анан көп айтышат, нарушение кылсаңар эгер, мисалы үчүн 4,5 сааттан ашык айдап салсаңар, алдыңарда случайно кырсык болсо дейт. Сени ал сүзсө дейт. Полиция келет дагы ошо тахографты карайт дейт. Анан сен жөн эле турасың, ал келип сүздү дейт. Бирок сен жарым саат айдап койгонсуң лишний дейт. Бирок сен күнөөлүү болуп каласың дейт. Анткени сен убактың тетактан токтомоксуң, бул өтүп кетмек деген. Ошон үчүн режим труданы бияктан аябай сакташ керек. Сөзсүз түрдө сакташ керек экен да. Анткени кээ бирлер ойлошу мүмкүн да, мен барып көбүрөөк саат иштейин, көбүрөөк акча табайын деп ойлошу мүмкүн да. Демек андай болбойт экен, Сөзсүз түрдө. Биякта андай эмес. Биякта дем алыш күн сайын фура айдаганга болбойт кээ бир мамлекеттерде. Анан
24-45 деп коет биздин тил менен да. 24 дегени суббота күнү выходной да. 45 дегени суббота, воскресенье, выходной дегени. 1.24, 1.45 деп коет. Ошондо суббота, воскресенье бир эс алсаң, кийинки жумада суббота күнү эс алып каласың да. 24 саат чыгыш керек. Биздики саат менен эсептелет да. Жумуштун убактысы жок. Кайсы маалда сменди ачкандан баштап эсептелет. Жаңы келгенде ошол эрежелерди билбей, жол эрежелерин бузуп, ушундай болгон күндөр болдубу? Жаңы келгенде кыйын эле болот. Биринчи көңгүчө аябай бизге окутканда аябай айткан штрафтарды чоңайтып, андай көңгөндөн кийин жеңил эле да. Наоборот, баягы биякта иштесең, иштебесең деле айлык төлөнөт да. Ооба. Ошонусу жакшы. Майрам болуп калса, запрет болуп калса, айлык кете берет. Айлык кете берет. Жакшы. Ошо айттыңар суббота күндөрү, жекшемби күндөрү сөзсүз түрдө эс алабыз депчи. Эс алганда кандай эс аласыңар бул жакта? Башка кыргыздар эс алганда кандай? Биз башка мамлекетте болуп калсак, мисалы үчүн шаарга жакыныраак токтоочу жайларга аракет кылабыз. Ошака токтоп, анан 2 күн дем алыш күндөрү кыдырып, кыргыздарга жолукканга аракет кылабыз. Группадан сурайбыз, кыргыздар барбы? Ошентип кыдырып, жакшы эле эс алабыз биз деле. Жакшы. Мен кээде мындай элестете берем да, фура айдаган адамга үйдө эле кереги жок болуш керек депчи. Анткени кечке эле машинада жүрүп, кайра машинада уктап, ошол машинанын ичинде бардык шарттар түзүлгөн дагы болот, ичинде холодильниги бар, бүт нерсеси болот, тамак ашынды ал жака коюп алып, ал жактан өзү каалаган тамакты жасап, ушундай шарттарды да көрүп калдым эле. Силерде кандай? Бизде деле фуранын ичи эми Америкадагыдай трак эмес биздики. Ичинде спальнябыз бар, аркасында холодильнигибиз бар, болду. Анан газ алып алабыз, кичинекей суу алып алабыз, болду. Тамакты өзүбүз жасайбыз. Только халал жасайбыз. Германиядан түптөн магазин эт алып алабыз да, өзүбүз жасайбыз, өзүбүз поварбыз дегендей. Жакшы экен анда. Анда кыргыздардын тамагын жасап эле сагынбайт деле окшойсуңар, кыргыздардын тамагы же сагынасыңар? Эми кыргыздардын тамагын деле жасайбыз, бирок манты колдон келбейт да, ошо мантыны аябай сагынат да бияктагыларчы, каскан жок дегендейчи. Каскан алып алыш керек экен, бош болгон күндө. Аны жасаган эле киши жасабаса, кыргыздар чогулганда оптон баары жасап туруп. Жума сайын 5 бармак жеп турабыз, бирок биз жума сайын 5 бармак жеп, шорпо жеп. Кыргызстанга канча убакта бир барып турасың? Кыргызстанда мен биринчи жылы келгенде 5 ай, почти 10 айдай иштедим да. Анткени биринчи келгенде виза ачып, опыт алып, документке биякта ошого расход көп кетип калат. Биякка келип жумушка чыкканча, анан тияктан келгенде да карыз болуп келгенсиң, ошолор биринчи келгенде аз төлөнөт да акча. Анткени без опытный стажировка деп. Анан пока опыт алганча штраф болот баары бир. Штраф. Кармайт да тигилерчи, анан ошентип. Андан кийин уже экинчи жылы жакшы да. Кудай буйрса эми бир 3 ай иштеп, 1 ай эс алып, 2 ай иштеп ушунтейин деген үмүтүм бар да. Жакшы. Демек, бул биринчи келгенде айлык акы азыраак болушу мүмкүн экен, биринчи жакшы опыт алып, эрежелерди үйрөнгүчө айлык акыга мындай аябай эле кээ бирлер ойлойт экен да, келип эле мен көптөгөн акчаны таап эле анан аябай мындай байып кетем деген ойлор болот да, мага ушинтип жазышат да, айлык акысы мынча болот экен, ошол чынбы, барып эле мен буну алып ийин, тигини алып ийин деп көптөгөн мындай ойлор болот. Демек сиз айтасыз, что келгенде биринчи главный опыт алганга аракет кылып келиш керек экен. Мындай да, мен келгенде деле Россияда 3 жыл иштедим. Анан биякка келип калдым, андан кийин. Анан мен деле жаңы келгенде биринчи опыт алайын деп эле келгем да. Акча деген эмесмин. Европаны көрөйүн, опыт алып алайын деп эле келгем. Кудайга шүгүр опыт алдым. Тиги фирмам деле жакшы опыт, жакшы эле алдым аяктан. Ошо менен опыт биринчи келгенде негизи Кыргызстандагылар акчаны эле эсептей берет да. Мынча миңкен, бул жер мынча төлөйт экен депчи. Биринчи келгенде акчаны эсептебеш керек, опыт алыш керек да. Биринчи очередь опыт алсаң анан иштейсиң да. Мисалы үчүн 200 миң, 250 миң айлык деп атпайбы, бирок 250 миңге сен опыт сатып ала албайсың да, мисалы үчүн. Бекер болсо да иштеш керек деп айтам да мен. 1 ай болсо дагы, зато опыт өзүң үчүн да. Андан кийин опыт алгандан кийин каалаган фирмасына кирип кетет. Опыт барбы, любой фирма калат.
Тил билсе, тим более. Англисче билсе, чоң-чоң мындай жакшы фирмалар калат, жакшы төлөгөн фирмаларга. Жакшы. Россияда да иштеп келген турбайсыңарбы? Россияда иштеп жүргөн. Жакшы. Ал жакта ким болуп иштедиңер? Аякта деле доставкада иштечимин. Доставкада. Нан таш иштечимин аякта деле. Ошо менен бияка келип калдык. Россияда жүрүп, анан Европага кеткенди план кылыпсыңар да? Россияда жүрүп, анан Кыргызстанга бардым. Кыргызстанга барып эле ошо менен Европага негизи эле ниет кылып жүрчүмүн, барып иштесемби, эмне кылсам деп эле ниет кыла берсең анан кабыл болот экен да. Мен да ошого аябай ишенем да. Ошентип анан мындай деле аябай мечтать этчү эмесмин да, барам депчи, мындай эле эметип койчумун, ойлонуп койчумун да. Анан ошо менен шаарга барып калып эле анан контракт келип калды, ошо менен эле келип калдым да бияка. Ошо менен эле Европа жакты. Ошо менен уже экинчи жыл кетип атат. Экинчи жыл кетип атат. Келечекте дагы канча жыл иштейин дейсиңер бул жакта? Эми келечекте Кыргызстандан өткөн жер жок да, негизичи. Пока азыр условия түзүп алсак, үйдө эле бала бакыра менен эле үйдө бизнес куруп алсак эле ошо менен эле айыл эле болосуз го. Кыргызстандан өткөн жер жок. Кыргызстандан өткөн жер жок, туура. Ошондо Россияда 3 жыл иштепсиңер, азыр Европада иштегениңерге 2 жыл болуптур. 2 жылга жакындап калды. 2 жылга жакындап калды. Айырмасы кандай экен? Айырмасы бияктыкы жакшы. Бияктын адамдардын кылган мамилеси, тил билбесең дагы полициялар тосуп калса дагы переводчик менен сүйлөтүп, түшүндүрүп берет. Кээ бирде нарушение кылып каласың да, нарушение кылып калсаң ал жазып берет, билесиң бирок нарушениянычы, бирок билмексең боло бересиң да, бирок ошондо да алар көзүн жумат да. Ушундай, мындай адамгерчиликтүү да. Адамгерчиликтүү, түшүнүктүү болушат экен, Ошо Россияда көп угамда полициялар аябай көп токтотот мигранттарды депчи. Бул жакта андай жок. Мисалы Польшада эч бир жолдо кетип атып эле сени токтотуп полиция текшербейт да. Чыңгыз айтып кеткендей, эгерде бир нерсени туура эмес кылып коюп, законду бузуп атсаң, токтотушу мүмкүн. Анан жөн эле кетип атканда эч качан токтотуп, документтерди текшерип, ушундай болгон эмес. Мына биздин жашаганыбызга 7 жыл болуп атат. Эч бир да жолу полиция тозгон эмес. Ошонус менен дагы айырмаланат бекен? Биякта өзүң нарушение кылбасаң көп деле тозо бербейт. Жумуш маалында кетип баратканда Мага Инстаграмда мындай суроолор да көп келет да. Европага барып иштегим келет, бирок жалгыз баргым келбейт. Үй бүлөм менен барсам кандай болот? Үй бүлөнү менен баруу, үй бүлө менен чогуу барганга кандай документтер керек депчи. Силер азыр бул жакта жалгыз иштеп жүрүпсүңөр. Келечекте үй бүлөнү чакырууну пландап жатасыңарбы? Мен деле баягы пландап атам. Эми айтып атышат, биринчи карта побыта ВНЖ алгандан кийин ана болот деп атат. Ошо менен аракет кылып көрөм да. Ошону мурунку келгендер, ошол семьясын алып келгендер мага ошону айтып атышат. Карта побыта алсаң, анан семьяңа дагы чыгарсаң болот деп атат. Пока ошону эметкенден анан көрөбүз го. Жакшы. Негизи балаңарды сагынып, үй бүлөлүк статус жубайыңар бар, балдарыңар бар, Ошону айта кетсек, негизи эле балдардан алыс жүрүп иштеген кыйын бекен? Эми биякта кандай десем кыйын Европада. Целый Европаны коюп туруп, семьяңды койсоң, семьяңа да татыбайт да Европа. Ошол жер бар да. Акчаң кээ бирөө менен сүйлөшсөң эле иштей бербейсиңби дей берет. Акчаң жакшы турбай дейт. Акчаң деле кызыктырбай калат бала бакыраңды сагынгандачы. Ошол жер бар да бул жерде. Семья бар, семьяда. Семья. Анда ийгилик каалайбыз сизге келечекте. Сиз вид на жительство алгандан кийин үй бүлөңүздү да чакырганга жол ачылсын. Чыңгыз, эми азыр элдердин баарын кызыктырган суроо берсем, айлык акы канча? Эми азыр мен иштеп аткан фирмада негизи Европада айлык көтөрүлдү. Бүт эле жерде көтөрүлдү. Кээ бирөө айтып атат 2700 болду, 2900 алып атабыз, 2600 алып атабыз деп атат. Мен иштеп аткан фирмада азыркы мен чыккан жумуша 2,5 миң төлөйт. 2,5 миң евро. 2,5 миң евро. Ай сайын картага түшүп турат. Картага түшүп. Биздин фирмада биринчи келгенде биринчи ай задержка болот. 1 ай иштегенден кийинки айдын 20-сында түшөт.
кийинки ушундай да. айда. Бирок ай сайын түшүп турат. Кыргызстанга баргандан кийин айдын 20-сында канча айлык түшөт, андан кийин канча күн иштегенсиң, ал да картага түшө берет. Кармабайт да, ошол жери бар. Демек, Кыргызстанга эс алууга барганда деле айлык акы түшө берет. Ооба, 1 айлык акча бар да. Акча бар. Ошол деле 20-сында түшөт. Картага которуп коет, болду. 20-сында түшөт деп, демек, биринчи келип иштейм деген адам жанында кичине акча болуп келиш керек экен, каражат сала келиш керек экен. Биздин фирмага болсо аванс берет да, сурасаң. Аванс берет. Аванс сурасаң бере берет, бирок айлык алганда аванстан кемитет да. Ошон үчүн аванс деле алгың келбейт да. Аванс деле алгың келбейт. Ооба. Ошо 2,5 миң евро айлык акы экен. Ошондон канчасы кетет? Расход, Расход канча кетет? Эми 300 евродай кетет го дейм мен. Ал 300 генен жегенде единица продукты менен окшойт. Азык-түлүккө интернет кошуу үчүн? Ошо менен интернет кошуу, азык-түлүк. Эгер тамак чексең, анан спирт ичсең көп эле кетет го деп ойлойм да. Анткени биякта тамак кымбат. Мен тамак чекпегенге байланыштуу мага аз эле кетет да расход. Жакшы экен. Ошондо 300 евро кетсе бардык нерсеге жатакана бекер болуп атат, жаткан жер. Биз машинада эле жашайбыз. Эгерде мисалы өзүң кааласаң, жок мен машинада эмес, мындай бир жерде эле үй алып, ижарага алып жашагым келет, үй бүлөм алып келип десең, анда көбүрөөк каражат кетет экен, Анда көбүрөөк кетип калат анда. Квартира, үй алыш керек. Расход көбүрөөк болуп калат да. Жана сигарет боюнча негизи бул каналда кичинекей балдар көрбөйт деле болуш керек, бирок Кыргызстандан келип адам тамеки чегем десе, анда бул жака жумушка келатканда тамеки ала келиш керек экен да. Бул жакта тамеки алып келип атышат, бирок тияктан айтканда эле тамеки кымбат десең, барганда тыштайт экенмин дейт да, бирок бияка жакшы мотивация болот турбайбы анда? Бирок бияка келгенден кийин айлыкка салыштырганда баары бир чеге беришет да. Жумуш кичине нервныйраак болгондо. Ошондой бар да. Жакшы. Эми жыйынтыктап айтып кетсек да, демек сиз Европага келүү үчүн, жумушка келүү үчүн эч кандай бир агентствого кайрылган жоксуз. Өзүңөр эле бүт документтерди жасадыңар. Бир гана тааныш телефон номери берди, ошол телефон. Мен агентствого кайрылган жокмун. Тааныш Чехияда иштеген байкемдин таанышы ошол номер берди. Ошол номерге эле чыктык. Ал ошол Литвада иштеген компаниянын эмескен, менеджери. Ошол бизге документ жөнөттү. Ошол менен эле Бишкектен эле жанагы документ очередке коюп, бизге болгон чогултуп берди да. Очередке коюп, страховка берди, болду. Ошол менен эле биз барып тапшырдык. Бирөөнүн жардамын сураптырсыз, документтерди чогултуп? Ал ошол тур агентстволор да, мындай. Өзлөрүнүн документ чогултуп очеред койгонго акчасын алат. 40 евро, 60 евро, 40 евро алчу, азыр унутуп атам да. Аз эле экен анда, аз эле каражат керек болот экен. Биздин убакта оңой болчу. Биз келип атканда аз келгендер аз болчу. Азыр акыркы убакытта алыш кыйын болуп атат. Очеред алыш, виза алыш анткени көп место калбай калып атат. Ошол дагы бир чоң маселе жаратат. Анан алдыда келечекте жана башында айтып кетпедикпи, кыргыздар көп аябай келгиси, жумушка келгиси келет. Сиздин сунушуңуз, кеңешиңиз кандай кеңеш берет эле? Кыргыз негизи эми биздикилер келем десе право алыш керек. Да. Ээси 1 жылдан кем болбош керек да, бияка Польшага виза ачыш үчүн. 1 жылдан кем болуп калса, виза отказ берип коет. Биздики көп отказ берип атат да, ошо 1 жылдан кем болсо эле отказ берет. Демек тажрыйбаны талап кылат экен. Анан документально да алчы. Андан тышкары айдап үйрөнүш керек да, өзүлөрү үчүн да. Биздикилерге айтсаң эле баары эле үйрөнүп кетем, анан оңойдой көрүнө берет, бирок баары бир 1 айлык айдап койсо өзү үчүн жакшы. Бияка келгенде коркунучу жок, айдай берет. Негизи Кыргызстандан кайсы жерге барып үйрөнсө болот ошо? Кыргызстанда фирмалар барбы атайын? Кыргызстанда бир тааныш байкелер ачты. Азыр Мурат деген байке, ошол ачты. Ал мурунку чогуу келгенбиз фирмага. Азыр Бишкекте үйрөтүп атат, ошол эме кылып атат.
биякта экзамен алат, ошондой үйрөтүп атат да, могу режим труданы, жумуш, Европада знактарды, жумуштарды үйрөтүп атат. Бардык нерсени үйрөтөт экен да, сонун экен анда. Интернеттен көрүп калдым да. Анан ошол жерге барып, үйрөнсө жеңилирээк да келген. Баасы канча болду экен андай курстардын? Баасын билбейт экенмин, ошо арзан эле го. Алар деле ошол кыргыз элин жакшылык кылайын, кыргыз элине өзүм жардам тийсин деген байкелер да. Бияка көбүрөөк көрсөтүп жумушка тарталы деген байкелер да. Анан жакшы. Акчасы андай деле эмес болуш керек деп ойлойм да. Азыр мындай суроо бергим келип атат. Ушул фура айдап иштөөнүн эң жеңил жери жана оор жери кайсыл? Эми жеңил жери болгондо кандай? Жеңил основной машина айдаган жалкоо деп коет го негизи. Жалкоо болуп каласың. Бирок мындай карап отурсаң, ар кайсы жерде эле жүрмөй да, машинада жашап коюп эле. Бир карасаң кызыктуу, бир карасаң эме болуп кетет да. Оор жагы деле жок экен да анда. Эми кандай десем, эми баары бир кичине кооптуу жумуш да. Кооптуу. Анда Чыңгыз чоң рахмат, келип ушул өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшүп, кыргыз элине азыраак болсо дагы маалымат менен бөлүшүп, анткени башында эле айтып кеткенде, бул каналдын эмне үчүн ачылышын сиздерге башында айтып кеткем. Анткени кыргыз тилинде маалымат жетишпейт. Ошондуктан бул Европа сырлары деп ачып, ошол Европада жашап, иштеп жаткан кыргыздардан интервью алып, жана ошондой эле башка темаларды дагы өзүм отуруп айтып берем. Ошол бир кыргыздарды көбүрөөк маалыматка толтуруп, кыргыздар көптөгөн кыргыздар жазат да, агентствого барып анан алданып калдым, виза бербей койду, барганда жумушу жакпай калды депчи. Ошон үчүн ошондой ситуациялар аз болсун деп биз ушул каналды ачканбыз. Чыңгызга дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз, келип өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, эч кандай менимче баарын ачык айтып берди, эч нерсе жашырган жок. Туурабы? Баары кандай болсо ошондой боюнча айтып берди деп. Рахмат ушинтип чакырып коноктоп атканыңарга. Ушинтип эле кыргыздар келсе тосуп алып тургула. Мен дагы көп кыргыздарга айтам го дейм, Бозондо барсаңар, номериңерди берип. Ооба. Силерге дагы жумушуңарга ийгилик. Биякта 7 жылдан бери жашасаңар, каалаган максатыңарга жеткиле. Алдыда койгон максатыңарга жетип, кылган ишиңер алдыга жыла берсин. Чоң рахмат. Ошо рахмат ушул Познанга келгениң үчүн дагы. Анан келечекте буйруса кыргыздар бири-бирибизге жардам берип, ушундай маалыматтар болсо бөлүшүп, бири-бирибизге жардамыбызды аябайлы. Көрүшкөнчө, эмки темаларды козгогончо аман эсен туруңуздар. Көрүшкөнчө.